Саламатсыздарбы? 5 каналда түз эфирде ой бүгүн көрсөтүүсү. Менин атым Мирлан Айталы. Бир нече күн мурун башкы прокуратура мурдагы президент, Кыргызстан президентине президенттин ишмердүүлүгүнө 5 айып тагып, анын бирөөсү ушу жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча бир пункт ошол болду. Бешөөнүн бирөөсү ошол пункт тууралуу биз азыр бүгүнкү көрсөтүүнү ушул теманын айланасында жүргүзгөн турабыз. Мен студиянын коноктору менен тааныштыра кетейин. Мен сол жагымда Базарбай Мамбетов мырза, саламатсызбы? Мурдагы вице-премьер-министр. Менин оң жагымда Алмаз Тажибай мырза, саламатсызбы? Активист. Жана Расул Умбеталиев мырза, саламатсызбы? Энергетика боюнча эксперт. Алгачкы эле суроону Базарбай мырза сизге бергим келип жатат. Ушу 26 январдагы 2018 жылда 26 январда болгон ушул ошондон башталды да, бул баягы реконструкцияга чейин эле башталган, бирок ошондо билинди дегендей да. Анан ошону бир сиз мындай ой айта кеттиңиз, ошончо каражат кылбай эле реконструкция деле кылсак болмок деген бир ой айткансыз да, ошону улантсаңыз. Эгерде ТЭЦте авария болбосо, жанагы 386 миллионго ТЭЦтин реконструкция кылганын биз билбей калмак экенбиз да. Көрсө ага чейин эле, ТЭЦтин авариясына чейин эле Атамбаевдин кишилери 380 миллион долларга реконструкция жасайбыз деп ишти башташканда. Ошол реконструкция кылганда биздин ТЭЦти авариядан сактап калган жок да. Как раз ошону сактап калыш керек экен да. Эгерде реконструкция кылып жаңы оборудование, жаңы котловый агрегаттарды койгондо эч кандай андай иш болмок эмес да. Эң негизгиси тергөө органдары 386 миллион доллардан 111 миллион долларды ошо биздин чиновниктер бөлүп алган деп аныктады. Ага ишенбесе болбойт. Бирок 275 миллион калды да. Ошо биздин электрический станциябыз, энергия холдингибиз, ТЭЦтин руководствосу ошол 275 миллион долларга кандай иштер жасалганын бизге ушул убакка чейин айткан жок. Бизде мен өзүм строитель, көп объекттерди кургам. Ошо объекттерди куруп атканда биз укрупненный смета расходов дегенди түзөбүз. Жок дегенде бизге 275 миллионго фактически аткарылган жумуштарды бизге айтып берсе, коомчулук аябай жакшы болот эле. Кайсы оборудованиялар, канча котловый агрегаты алмаштырылган, кандай строительный материалдар кеткен, ошо иштеген элдердин акысы канча болгон, ошолордун баардыгын берсе эле биз жакшылап эксперттер аныктап элге айтмакпыз. Ушу туурабы, туура эмеспи деп. Тилекке каршы азыркы энергия холдингдин жетекчиси, электростанциянын жетекчиси дагы, ТЭЦтин жетекчиси дагы ошол ишке барбай турат. Бул эми шундуктай болбой турган иш да. Эң негизгиси мен айтканым, азыр Атамбаевди ошол маселе боюнча аябай күнөөлөп атат да. Туурабы? Эмнеге күнөөлөп атканы мен айтар элем, өзгөчө невероятным способом ошо 386 миллионду расход кылышкан. Ошол 386 миллион долларга ТЭЦтин жаңы эле ТЭЦти куруп, тиги жанагы СИП электромаш Барнаулдагы заводдор айткан экен да, силер туура эмес кылып атасыңар. Силер ошол энергетический режим менен эмес, тиги теплофикационный режимди реконструкция кылгыла дептир да. Аны биздин специалисттер, адистер, чоңдор бизге айтпайт. Биз азыр эле интернеттен билип атпайбыз. Андай болбош керек эле да. Алардын айтканына караганда биз только ушул горячий суду бытовой элдерге бергенге шаарга, анан кийин теплоноситель деп айтабыз, технический вода, жанагы отоплениеге берилген. Ошол менен эле ошону эле жакшылап, түстөп, жетпеген жерин күчтүүлөп,
совершенствовать этип бергенин ордуна мы хотели электроэнергию выпускать там мощностью 600 мегаватт. Никогда 600 мегаватт Советтер Союзунда дагы болгон эмес, когда ТЭЦ построили 50 лет тому назад. Бирок кытайлыктар ушундай крупный акча менен алып келип бергенде бардыгын макул болушкан. Проектный сметный документация түзүлгөн эмес. ТО түзүлгөн эмес. Эми ошол ушу эл коомчулукка акыйкаттыкты көргөзүш үчүн жок дегенде ушул 275 миллион доллар азыр укрупненный смета кылып элгергидерге көргөзүш керек. Ошондо биз мына Расул экөөбүз айтабыз бардыгын. Эмне кылган, эмне кылбаган. Эми калган жумуштардын бардыгын жанагы следственный комитет иштеп атпайбы КГБнын. Ошолор далилдесин, мойнуна койсун. В любом случае мен айтам, что ушундай жумуштарды, ушундай четтен чыгып кеткен иштерди биз коомчулук эмне кыларыбызды чечип, следственный органдарды дагы расследование кылып, бардыгын ордуна коюшубуз керек. Ушу бизде Акаевдин убагында Акаев кеткенден кийин да ушундай болгон. Банкиев кеткенден кийин ушундай болгон. Эми Атамбаев кетип атса дагы ушундай болду. Кече күнү коомдук ишмер Ашыралиев интернетте эмне деп атат? Булар бизде көнүмүш болуп калды дейт. Неме жердин дейт? Ушу расследовать этип, батыл эле дейт. 2 жылдан бери расследовать этип, ТЭЦтин жумушу бүтпөйт. Сот дагы 3 жыл болот. Расследование 2 жылдан ашып кетти. Бардыгын аягына чыга элек. Ошолордун бардыгы жакшылыкка алып келбейт. Коомчулук азыр ушулардын бардыгын жакшы түшүнүп, аябай грамотный болуп калды биздин коомчулук. Любой эле вопрос боюнча айтса ТЭЦти айтат, же болбосо алтын кендерин айтат, же болбосо тиги курулбай аткан камбар ата кестерин айтат. Ушулардын баарын эле айтып туруп алат. Силер эч нерсе кылбай атсың деп. Рахмат. Расул мырза, айтсаңыз, мына эксперттик оюңузду бул 1,5 жылдан бери ушу байкап атасыз да. Өзүңүз деле мындай жыйынтык чыгарып атсаңыз керек, кандай болуп атат? Ушул 386 миллион жөнүндө көп эле сөздөр, аябагандай көп сөздөр айтылды, бирок сиздин оюңузду дагы бир жолу окугубуз келип атат да. Ушул 386 миллион деген аябагандай эле чоң акчабы, же мындай ТЭЦти реконструкциялоо, же жаңыдан бирөөлөр айтып атат, жаңыдан тургузуп коюу деле мүмкүн болчу ушул каражатка депчи? Сиздин оюңузду дагы бир жолу окусак. Эми бул мындай болгондо, бул Акаев убагында дагы Айдар ошо реконструкция, модернизацияны көтөрүп чыккан. Но тилек каршы өзүңөр билесиз, 2005 Бакиев, анан Бакиевдин баласы Максим Бакиев ошону модернизацияны да көтөрүп аракет кылган. Айтып коюш керек, 2009 жылы Дүнөлүк банк чечим кылган, ошо модернизацияга 100 миллион доллар бөлүп берген. Чечим чыгарган. Өкмөт 50 миллион доллар эметип, ошо тиги бөлүп берип, ошо 150 миллион долларга ошо 234 мегаватт көтөрөбүз деген эме болгон. Ошо жерде келишме түзүлгөн. Ошондо Дүнөлүк банк 2009 жылы 1 миллион 200 миң доллар ошо ТОга, техника негиздемеге атайын акча бөлүп берген. Но тилек каршы өкмөт ал акчаны толық пайдаланып, ТО ошондо болгон болбой алган, кылган эмес ошондочу. Эми ошол жерде Дүнөлүк банк 150 миллион доллар 234 мегаватты ошо модернизация кылабыз деген ошо чечим чыгарып берди. Дүнөлүк өзүнүн стандарты бар. Ошол жерде орто Дүнөлүк баа менен 1 мегаватт модернизация Бишкек жылуулук борборду 650 миң долларга айланган. Эми карап ошо тиги 2010 жылы өзүңөр 7 апрель окуя болуп кетип, кайта бул эми 2011 жылы бул баягы экс-президент Атамбаев Кытайга барганда, ошо Кытайдын жетекчиси Ху Цзинтао менен ошо жерде сүйлөшүүлөрдө берди, ошондо биринчиден датка кемин боюнча сөз болгон, анан модернизация сөз болгон. Эмне үчүн мынагу датка кеминди азыр биз мындай көп көңүл бурган жокпуз да? Эмне дегенде бул баягы атайын баягы тиги мамлекеттик баягы бардыгы ишканалар, кызматтар
ошол жерде элдин ан сезимине аябай мындай басым кылган. Не дегенде биз датка кеминди курбасак, биз баягы кош мамлекет Өзбекстан, Казакстанга көз каранды болуп, кышкы мезгилинде электр энергия келбей калышы, ошон үчүн түндүк аймактар электр энергия жок калат деп ошол жерде басым кылып, тигемени датка кеминди курган. Датка кемин бул ошо модернизациянын башталышы болгон. Не дегенде берде ошол жерде баягы эле тиги бул мамлекеттик тарабынан, өкмөт тарабынан тапшырма болгон эмес. Техникалык тапшырма болуш керек. Но Базарбай эстебевич айтып кетсин, не дегенде бир да курулуш долбоор жок, техника негизинде болбойт, курулбайт. Ошо негизинде долбоордо болгон эмес, тапшырма болгон эмес, тиги техника негизинде болгон эмес, проектный сметный документация болгон эмес, баягы эле Кытай тиги банкы, Энексим банк и ТБ компания. Алардын ТБ компанияда лицензияда болгон эмес, жөн ошол жерде куруп, не дегенде бул датка көмөк чордонду 204 миллион доллар салынган. Кемин көмөк чордон менен анан ЛЭП 500 396 миллион долларга курулган. Ошо жалпы 600 миллион долларга бул курулган. Эми бул насия болуп атат. Эми биз 15-20 жылдан кийин 8 миллион доллар кайтарып бериш керекбиз. Но орто эсеп менен карасак, айдачы ошо тиги 420 тиги чакырым болгон. Көмүрчөдөн датка менен кемин ошол жерде жалпы 2,5 эсе кымбат салынган. Не дегенде тиги айтып атпайм, тиги баягы бийик чыналарды ЛЭП 500'тü где-то 400-450 миң долларга курулуш керек эле бир чакырымы. А жерде 1 миллион доллардан ашып кеткен. Ошо негизинде ошо баягы тиги датка кеми боюнча эч ким сөз болгон жок, көтөргөн жок. Мына Базар Эстебевич менен биз көтөрдүк, биздин үнүбүздү эч ким уккан жок. Анан модернизация өткөн. Не дегенде ошо жерде мына тиги 600 миллион доллардын кетиргени ошо жерде ашып кетсе бир 370-380 миллион доллар кеткен. Мына не дегенде бул эмне үчүн техника экенин негизинде болгон эмес. Проект болгон эмес. Не дегенде ошол жерде тиги болбосо аерде кагаз түрдө жазылат да. Канча чыгарып кеткенше, кандай жабдуулар коюш, кандай технология, аерде жок нерсе. Ошо негизинде берде чоң акча карат удан болуп кеткен. Депутат комиссия иштебей койду. Айтып коюп турган нерсе мына ошо техника экенин негизинде эмне үчүн кылынат? Не деген ошо тиги энергетика долбоор канча жылда курулат? Кандай жабдуулар болот, кандай технология менен болот, кандай техникалык жандыруу болот, аянан өзүн качан актайт? Мына бүгүнкү күндө, мына уже мына тиги 2015-жылы ишке кирди, мына 4 жылдан бери өзүн актаган жок. Эмне дегенде бул линия ЛЭП датка кеми болгону кышкы мезгилинде 3 айда иштейт. Ошондо баягы загруженность деп коет, баягы ишмердүүлүгү 15-20%. Түшүнөсүзбү? Өзүнө бул эч качан актабайт. Но модернизацияга келебиз. Эмне дегенде кайта эле мамлекет өкмөт тарабынан мамлекеттик тапшырма болгон эмес. Не дегенде сиз үй курсаңыздар элесиз, мага 2 этаж, 3 этаж үй куруп бергиле. Биякта тиги эме болсун, малкана болсун, биякта тиги эме болсун деп проект боюнча айдайсы болгон эмес. Айтып атпаймынбы, тиги азыркы убакта тиги сотто териштирип атат, таппай атат ал тиги эме техникалык экенин негизинде. Ал болгон эмес. Не дегенде ошо проект негизинде эме техникалык негизинде болгон негизинде булар урданын тонолу болгон жок. Анан мына тиги баягы 26-январь 2018-жылы айтып атпайсызбы? Да, чындыгын ошол жерде баягы тиги Кудай өзү көрсөтүп койду, ошол жерде аныкталып чыкты. Кандай иш болгон? А так бул жалып кетмек булчу. Эч кимде билбейт булчу. А биз айтканыбыз мына Базар Эстебевич менен вообще тиги 6 жылдан бери бул сөздү айтканбыз. Мына бул эң активный фаза апрель 2013-жылы башталган. Ошондо биздин депутаттарыбыз 8 депутаттарыбыз барып эме барган. Азыр бүгүн ыйкырып аткан тиги Ирина Карамушкина менен тиги Мурадил Мадаминовдор ыйкырып атпайбы? Окуйт тиги баягы тиги өкмөттүн башчылардын күнөөсү жок деп. Эмне деген ошолор ТБА Гонконгко барып ошол колдоп келишкен. Анан ошол жерде башталган. Ошондо мен айттым. Бул проект долбоор керек эмес. Эмне үчүн? Эмне дегенде мен айттым. Эмне деген 386 миллион долларга биз Көкөмөрөндө или Жорку Нарынгесте ГЭС курайлык. Эмне дегенде ГЭСте, тиги жылуулук борборго караганда өздүк баасы 10 эсе арзан.
Бул эң негизгиси. Дагы бир чоң бул баягы тиги эмеси кемчилиги жылуулук борбордун эмне дегенде экология өтө зыян. Элдерибизге зыян. Тиги шаарда жашап аткан элдерге зыян. Эмне дегенде жыл сайын 1 миллион 200 миң тонна көмүр жагылат. Ошон жок дегенде 2-3% гүл болуп чыгып туруп, ошондо 40 миң 60 миң тонна гүл болуп кайта шаарга түшөт. 60 жыл мурун тиги ТЭЦ курулуп атканда тиги жылуулук борбор шаардын четине жайгашкан болчу. Ошон шаар өзүп азыр тиги ТЭЦ азыр шаардын борборунда жайгашып калды. Ошо негизде мен каршы чыккам, но тилек каршы, аны уккан жок. Эми азыркы күндө мына азыр билинип атат. Эмне үчүн тиги мындай чоң ири суммаларда болгон. Андан кийин мен орто эсеп менен мына ГКМБдын эмелер тиги тергөөчүлөр эсептеп чыкпады. 111 миллион доллар. Мен эсеп боюнча 170-180 миллион доллар зыян келтирген. Не дегенде ошо жерде орто эсеп менен дүйнөлүк практика. Дүйнөлүк. Бул Кыргызстан эмес, башка жерде. Бу жерде 650 миң доллар 1 мегаватт болгон. Ошондо жалпы 300 мегаватт болгондо дагы 230 миллион доллар эле кетмек. Эми биз башка тиги эмелерди карап атпайбыз. Анан кийин Атамбаев өзүнүн баягы тиги жарыя кылып, өзүнүн выступление айтып атпайбы? Биз эң арзан курдук. 1 миллион 200 миң долларга ар бир мегаватты курдук деп. Ошондой 1 миллион 200 миң мегаватт болот. А бул эң кымбат. 2 эсе кымбат, 2,5 эсе кымбат. Алмаз мырза, айтсаңыз, ошо өкмөттүн тапшырмасы жок эле кура берүү, ошол реконструкцияны баштоо боло береби мындай, же ошо алдын ала ушул акча келет, анан ушуну мындай аралайбыз, өзүбүздүн чөнтөгүбүзгө салабыз деген бир пландар бар беле? Негизи бийликке келгендерде бир мотивация болгон формула болот да, саясаттануудачы. Биринчи бул өзүм үчүн, анан эл үчүн, же болбосо эл үчүн анан өзүм дагы үчүн депчи. Бул негизи болгон ошо бийликке келгенде илгертен бери келип атат. Ортосунча орто кырымдарда Макиавелли бул формуланы чыгарган. Бийликке келсең өзүң чөнтөгүңдү унутпа деген себеп мененчи. Ошон үчүн биз дагы андан ашык кеткен жокпуз. Бийликке келгендерди ошо элге деп шылтоос менен чөнтөктөрүн жемкорлук менен толтурган. Анан экинчи формула бар. Бул болсо эл үчүн, анан эл үчүн. Ошондой да. Анан бу жерде болсо бу таза ишти биздин эле баягы Разаков айткандай, сен чын бол, мен дагы таза болоюн дегенде эле ошо менен Чыңгыз Айтматов айтып кеткендей эле ар бир күн ошондон ар балайдан кара болуп мындай адам болуш үчүн иштеш керек деген себеп менен жана бизге баягы насият кылып берген да. Бирок аны ошондой болбой жана саясатта жанагы үстөмдүүлүк болуп калган. Өзүнүн чөнтөгүнүн байлыгын ошону бийликте баарын эле карасаң эмне үчүн сага бийлик керек десе эле ошо өзүнүн абалы менен бул формула ошо 28 жылдан бери келатат. Ошо жака чейин токтой элек. Анан ошондой болгондо жанагындай кандай бир амалдар келет да, мыйзамсыз ошо жака келип алып таянак кылып өзүнүн чөнтөгүн толтуруш үчүн. Анан ошо бир эпизод бул тест болуп атат да. Мурдатан бери эле Акаевдин, Бакиевдин, мына бул Атамбаевдин убагында кадыр деле ошондой, мисалы бизде дагы эми анча масштаб кадыр жок курулуш. Бирок кичинекей масштабтарда, мисалы мектеп куруудан баштап ошонун сметасын карап көрсөңөр, ошондой эле баягы баа менен келатат да. Эми буну мындай токтотуш үчүнбү же бул эмне үчүн ошондой болуп кетип атат? Негизи бул жарандык коом активдүү болуш керек. Ошол эле убагында тестти салып атканда жарандык коомдор каршы чыгышкан. Бул биякта айтып атканда жанагы дүйнөдөгү тажрыйбабы деги эле ошону биз менен байланыштырып каршы айтканда аны экс-президент, мурдакы президент азыр душмандар деппи ушундай бир күнөөлөгөн. Жарандыклар ушу Кыргызстанды мындай алдыга алып баргандан ордуна артка тартып атасыңар, кандай бир деп ошо критикага сыналган. Анан ошентип мына токтоп калышкан. Негизи дүйнө жүзүндө практикада мамлекеттер бар жана каржылагандай. Булар негизи официалдык түрдө колдоо мамлекеттер болуп калат. Буга ошолордун арасында өзүнүн келишимдери бар. Дүйнө жүзүндө мамлекеттер бар кол койгон. Бул Пусанда болгон, Дакарда болгон, эң акыркы Стамбулда болгон, Парижде болгон декларациялар кабылат. Буга ошондой чоң
проекттерге жаран мамлекеттерди жарандардын киригишип ошолордун артында ушундай долбоорлорду талкуулоо жүргүзүш керек да. Анан талкуулоо жүргүзүп ошо ар кайсы тараптан ошо бизде мисалы депутаттар колдоп берди да. Андан тышкары бизнесте жүргөн ишмерлер колдоп бериш керек. Анан жарандык жүргөн колдоп бериш керек. Анан барыш керекпиз. Бирок бул официалдык мамлекеттердин арасындагы жардам да, аны мисалы бизде Дүйнөлүк банк же валюталык банктар көзөмөлдөйт. Анын өзүнүн жанагындай шарттары болот. Эң татаал жана коррупцияга, жемкорлукка барган мамлекеттер бул эки тараптуу келишим болуп калат. Мына мисалы Африка мамлекеттер дүйнө жүзүндө жагы башка мамлекеттер эки түздүү курушат да. Анан жанагы эле ошону мындай кандай бир кичинекей баа менен эле кылып койсо болмок. Бирок Кыргыз мамлекетине акча керек болуп калды. Анан жанагы ошо бергенде дагы жардам Кытай эки мамлекет менен келишим түзгөндө жанагы келишимден караганда көп уттуруу болду биздин мамлекетчи. Ошонун баарын баягы Инексим банк менен келип анан жана келишимдердин баары каякта экен табылбай аны Кытай тарабы кылат экен да. Ошо жактан уттуруп атабыз. Анан жанагы байланыш жардам деп коет да. Байланыш жардам болгондо мен сизге акча берем. Бирок мен иштейм, менин жумушчуларым иштейт, менин мындай айтканда жанагы оборудованияларым барын коем депчи. Бул эң мындай ошо жемкорлуктун биринчи көгөтү да, мындай белгиси да. Ошон үчүн ошондой болгондо жарандык коом дегиле саясий же башка эмелерге четтетилет да. Эгерде ошо авторитарный режим күчтүү болсо, ошондой проекттер өтүп кетет да. Ошондо жанагы формула башында айтып кеткендей, эл үчүн анан өзүм үчүн төбөм үчүн деген бийликке келген ошонун көрүнүшү болуп калат. Биз датка кеминди эксплуатацияга бергенде биздин политиктердин бардыгы Атамбаев Кыргыздын тарыхында Кыргыз Республикасын энергетический независимосттон чыгарды деген чыгардыган ат менен президентте биздин Кыргызстандын историясында калат деп айтышкан бардыгы. Бирок датка кеминди эксплуатацияга бергенден кийин орусча айтканда у нас там не оказалось той электроэнергии, которую надо было перебрасывать из юга на север, Чуйскую долину. Эмне дегенде 15-жылы декабрда Токтогул КЭСинин эки агрегаты одновременно вышел из строя. И поэтому там не было электроэнергии, которую нужно было перебрасывать. Ошон үчүн биз 15-жылдан баштап Ошон үчүн 15-жылдан баштап биз жетпеген электроэнергияны Тажикстан жана Казакстан алып турганбыз. Канча баадан алган билесиңер да, 4,6 центтен алып атканбыз. Азыр бизде для населения 77 тыйын 1 цент. Мына ушу биздин бийлик элди кантип алдайм деген ойлордун бардыгы ушундай болгон. Базарбай мырза, айтсаңыз, ушу жанагы эле суроону кайталап коеюн. Эми сиз өкмөттө иштегенсиз, вице-премьер болуп, ушу тапшырмасы жок эле кантип эле мындай биш башталат да. Эми эң алгачкы баскычтары ошо өкмөт тапшырма бериш керек да. Жанагы ТО деп атпайсызбы? Ошондой бир негиздин аркасынан бир иштер башталыш керек да. Анысы жок эле жөн эле иштер башталганда кандай болду? Элдин баары эле айтып атпайбы? Бүт эксперттер айтты, комиссия да айтты. Жогорку кеңештин. Ошол ТЭЦтин реконструкция проектисине технико-экономический обоснование түзүлгөн эмес. Экинчи. ТОну биздин правительство бекитиш керек эле. Бу киши Расул Имбеталиевич айтты да, что входит в ТО, да? Анан ошодон кийин биздин правительство, биздин энергохолдинг или электрические станции должен быть заказывать проектно-сметную документацию. Кайсы жумуштар аткарылат, кайерде, кайсы оборудование подлежит к замене. 8 котлоагрегат бар экен да. Ошонун, оказывается, должны были поменять старые котлоагрегаты на 2 новых современных котлоагрегатов. Кытайдын компаниясы ошол алып келип койгондо Барнаулдун жана Сип Электромаш деген заводу келип айтыптыр, ай балдар, это совсем пройденный этап, 50-жылыкы устаревший. Албагыла деп айтса дагы укпай койгонда.
ошонун баардыгын эле биздин бийлик эмес, биздин министерство финансы эмес, биздин президент эмес, ошо Кытайдын ТВА деген компаниясы, анан Инексим банк экөө башкарган. Не мы, орусча айтканда, осуществляли этот проект, они осуществляли. Канча акча. Мына недавно мы узнали, что 386 миллион доллардан бир дагы доллар Кыргызстанга түшпөптүр. Ошол акчаны ошол жерден эле өзлөрү бөлүп алышкан. Мына следственный комитет ошону актады. Бир дагы доллар ошол акча түшкөн эмес. Ошол эгерде Инексим банк биз правительственный гарантия менен оформить эттик да, ошол акча келип туруп Минфинге түшүш керек болчу. Анан Минфиндин көзөмөлү менен биздин правительство должно было контролировать, какие работы будем проводить. Андай эч качан болгон эмес. Кытайдын компаниясы келип эле 8 котлагыргаттын ордуна 2 котлагыргат алмаштырабыз. Анан бир болбогон нерселер кылабыз. Самый главный, азыр жанагы дымовой трубу, оказывается, построили на 150 метров. Удивительно. Раньше у нас было 2 трубы 75 метрден. Анан еще хуже-то. Атамбаевдин бийлиги ТЭЦтин реконструкциясын кара кеченин өзүбүздүн көмүрдү жагабыз деп башташкан. Вот главная причина была. В результате до сих пор кара кеченин көмүрү болгон эле 30-40% жагып атабыз. Быйылкы кышында болгон смог, это было связано с каракечкинским углем, потому что каракечкинский уголь не энергетический, бурый. Энергетический карагандинский угольга караганда каракеченин көмүрү жакканда 3 эсе золду көп берет. Тем более 150 метрге трубаны көбөйтүп салса, бийик кылып салса, эта труба охватила смогом весь город. Такого раньше никогда не было. Ошон үчүн биздин Атамбаевдин бийлиги жооп бериш керек. Жогорку кеңеш мен ойлойм, туура чечим кабыл алды деп. Бирок кантип ошол кабыл алган чечимди биздин прокуратура, ГКНБ аягына чыгарат деген биз коомчулук күтүп атабыз. Расул мырза, айтсаңыз, жанагы тендер өткөргөндө дагы мындай ачык айткан өткөн эмес турбайбы? Ошондой мындай формалдуу эле бир нерсе болуп калганбы же негизи эле болгон эмеспи? Вообще болгон эмес. Болгон эмес. Сөздө болгон эмес. Тендер болгон эмес. Бу жерде мындай болгондо, бу жерде баягы тиги ошо уже тиги өкмөт ошо ТБ компания менен ошо келишим түзөбүз дегенде ошол жерде чырчатак болгон. Чырчатак болгон эмне дегенде башка Кытай компаниясы смек 356 миллион доллар кылып беребиз деген. 30 миллион долларга. Анан Россия компания Интерраес тиги айткан 552 миллион долларга биз жаңы заманбап тест кылып беребиз деген. А эмне дегенде модернизация болгон 30% болду. 30% 386 миллион долларга айланды. А если 100% болгондо ошол 1 миллиард 200 миллион сомго чыгып кетти. 200 миллион долларга чыгып кетти. А Интерраес российский компания 512 миллион долларды биз толугу менен жаңы куруп беребиз деген айткан. Алар баарын четке кагып туруп ТБ компанияны тандайт. ТБ компания, смек компания 30 миллион долларга арзан беребиз, арзан кылабыз дегенде булар 386 миллион долларга дагы 20 миллион доллар биз грант катары беребиз деген. Жардам катары. Грант бекер акча беребиз деген. Эмне дегенде тиги кара кечеге 3 миллион долларга тиги кара кечке теону кылып беребиз. Анан тиги 2 мектеп 2 миллион доллар кылып беребиз. Анан калгандар тиги трансформаторлорду да кошумча кошуп беребиз. Анан баягы силерде иштеп аткан кызматкерлерди Кытайга үйрөтүп беребиз деп ошол жерде 20 миллион долларга грант берген. Гранттын изи да жок, өзү да жок. Өзүңөр билесиз, 2 миллион долларды бир мектеп куруп, анда жеп ичип кетти. Анан мындай болуп атпайбы? Кыргыздарда эң жакшы сөз бар. Жамандын үйүндө бийлик конок бийлейт деп. Конок билет. Бизде ошондой болгон. Эч кандай документ, эмне үчүн документ болгон жок. Эмне дегенде, урдаганга
урдаганга толгонго шарт түзүлөт. Эмне дегенде эчтеке документ жок. А эмне дегенде проект болгондо техниканы айтылат. Мынау мындай экен. Кана депчи? Кана деп? Барын тактамак чыкты, тактыкча. Аята мындай болгон. ИПС да. Ата баягы башталышы, модернизация башталышы, анан кийин баягы ключ под ключ өткүзүп беребиз депчи. Айда мына Базарбай Сович айтып атпайбы? 1 тиын, $1 түшкөн эмес бияка. Алар өздөрү бийлеген. Эниксин кытайский компания которгон, кытайский компания кандай кылган? Мындай болуп атпайбы тиги. Россиялык тиги эксперттер, Россиялык заводдун директору айтып атат. Силер эмне коюп койдуңар депчи. Эмне деген айтып атпаймынбы? Технология эски, жабдуулар эски. Эмне дегенде бу жерде мындай болгон. Бу жерде параллельный проектирование, параллельный строительство болгон. Кош проект, кош курулуш. Эмне дегенде кош курулуш өзү. Проектирование караганда асты кетип калган. Куруп туруп, анан проект кылган. Эмне дегенде бул Китай компания барды Кытайда барып эң арзан эмелерди карап, жабдууларды карап туруп, технологияларды коюп туруп, анан проект кылган. Бул чоң экономик мыйзам бузуулар болгон. Анда айтып кеткенибиз мына тиги берде мындай болуп атпайбы? Тиги атайын депутаттык комиссия ошо мурунку экс-президенттин кол тийбестигин алган маселеде ошол жерде 9тан тиги күнөөлүү корунту чыгарган. Ошонун ичинен 4төө аныкталбай калды. Мына ошонун ичинде 2 мындай аныкталган. Тиги ошо тиги мурунку экс-президент ошо байланышы бар. Биринчиден бул модернизация жылуулук борбору, экинчи мыйзамсыз көмүр Казакстан алып келип, тиги ТЭЦ алып келген, ошо тиги маселеси боюнча. Булар эми аныкталган нерсе бунучу. Аныкталган эмечи эмне дегенде бул бу жерде түздөн-түз мурунку экс-президент түздөн-түз байланышы бар. Эмне дегенде баягы бу жерде тиги Сапар Исаков ошол жерде тиги бөлүм башчы, администрация бөлүм башчысы болуп тиги кат жолдоп атпайбы президентке, Атамбаевка. Шундай карап көрүңүз эмес. Ал болсо тапшырмай берип атат. Эмне дегенде ал президенттик иш эмес. Президент чарбалык ишке, өкмөттүн ишке аралашканда акызы да жок. Укугу да жок. Ошол жерде түздөн-түз тиги мурунку экс-министр энергетика өнөр жай Осмонбек Артыкбаевга түздөн-түз буйрук берип атат. Өкмөткө жантасылды буйрук берип атат. Эмне дегенде силер Эниксин банктан акча аласыңар, $386 миллион. Тебе компания курат депчи. Ошо негизинде бу жерден түздөн-түз ошо тиги Алмазбек Атамбаевдин түздөн-түз ошол жерде күнөөсү бар. А сиз жанагы алгачкы жолу айтпадыңызбы? Дүйнөлүк банктан да которулган 100 миллион, анан биздин өкмөттө 50 миллион. Ошондо эмнеге болбой калды эле, ишке ашпай калды эле? Эмне дегенде бул мындай болгондо тиги Дүйнөлүк банк чечим чыгарган. $100 миллион биз бөлүп беребиз депчи. Бөлүп беребиз. $50 миллион өкмөт өзү берди. $150 миллион. $1 миллион 200 миң берип атат проект түзүлүчү. Бизги проект кылбай, бул акчаны башка каражатка жумшап берген. Ошондо тиги Дүйнөлүк банк проект дегенде проект жок, актыда жок, проекти жок. Ошондо алар кайрадан эле биздин айыбыз үчүн эле болгон турат. Эмне дегенде $150 миллион тиги акча каражат тиги желбей калып атпайбы? Удандырылып атпайбы? Эмне дегенде ал болсо $150 миллион так ошо тиги модернизация кетет да. Бая тиги алар өзүлөрү да көзөмөлдөп турат да, ошол албай калышат. Эгерде Всемирный банк финансирует этсе андай болмок эмес да. Алар өзүлөрү. Алар өздөрү көзөмөлдөмөк. Алар ТО составляет, разрабатывать проектную сметную документацию. Они должны были заключить эффективность реконструкции. Чего мы добьемся в результате этой реконструкции? Бирок Кытайдын Инексим банкы жасаган иштеринде ошонун бирөөү да кымындай да болгон эмес. Бүт просто эле ошолор командовать этип, Инексим банкын командовать этип, ТБА командовать этип, келип туруп эле биздин кишилерге айтып, ушундай кылабыз, командовать эткен. В результате не теплоэлектроцентрали у нас, ни электроэнергии, которую мы хотели, недостающую, вырабатывать 600 мегаватт,
И этого тоже нет у нас. Мы по-прежнему будем покупать, был маловодье башталды, электроэнергияны кышында, Кудай буйруса, ошол эле Тажикстандан, Казакстандан сатып алабыз. Мына ушундай результатка алып келди да. Эми ушулардын бардыгын биз азыркы бийлик каким-то образом до конца разобрать этип токтотобузбу же токтотпойбузбу? Канча президент болду? Акаев, Бакиев, Отунбаева, Атамбаев, төрт президент кичинекей үркөрдөй болгон элибизди бага албай бүт дүйнөгө шылдың болдук. Это что-нибудь означает для наших людей? Особенно для наших политиков, жогорку кеңештин кишилеринин депутаттарга. Ушулардын бардыгы бизди терең ойлонуп туруш керек. Эле да чоң маселе көтөрүлүп атат да. Эмне дегенде өзүңөр билесиңер 26 январь 2018 жылы баягы ТЭЦ чоң ири авария болгондо Айбек Қалиев пен Сапар Исаков кыйкырып чыккан. Биз батырбыз депчи. Эмне үчүн силер батырсыңар? Эмне дегенде биз модернизация кылбаганда бул баягы кышкы мезгилде бардык баягы эме турбулар тоңуп калып, бар насосо тоңуп калып, 1 миллиард доллардан ашык биз эметчи экен депчи. А бул мындай да. Эмне дегенде өзүңөр жакшы билесиңер, 26 январдан кийин бул Сапар Исаков атайын мекеме аралык комиссия түзүп атат. Ошонун тиги Аскарбек Шадиев биринчи вице-премьер кылып ошол жерде комиссияны төрага кылат. Алар ошону аныктап чыгыш керек эле. Алар аныктап чыккан жок. Авариянын себептерин аныктап чыккан жок. Каерде тиги жөнөкөй ТЭЦте иштеп аткан жөнөкөй карапайым тиги жумушчуларды күнөөлөп койду. Анан депутаттык комиссия берди. Ошол жерде берди аябай ишмердүү, аябай кылдаттык менен иштеди. Ошол жерде бардын таап чыкты. Анан кийин ошол жерде действительно тиги ошол жерден баштап тиги баягы уже мурунку экс-президенттен уже кандай иштерге аралашкан уже шекет баштады. Ошо авариядан кийин башталды да. Анан тиги Атамбаев анан кийин да айтып атпайбы? Биз ТЭЦти аябай тиги арзан курдук, 1 миллион 200 миң доллар 1 мегаватт болду деп, анан кийин айтпайбы? Тиги мына тиги модернизация болбогондо тиги Айбек Қалиев менен Сапар Исаковдун сөзүн сүйлөп атат. Биз 1 миллиарддан ашык зыян тартмакпыз депчи. Чындыгында айтып кетпедим. Эмне дегенде тиги беде тиги модернизация боюнча ашып кетсе 210 миллион доллар кетмек. Эми мен көп болгом. Эмне дегенде тиги турк компаниялар, Япония компаниялары, эмне дегенде менин Япония тиги элчилигине чакырып, ошол жерде 200 миллион долларга куруп беребиз деп айткан, модернизация толугу менен кылып беребиз атканчы. Анан мен айттым, мындай маселе мен чече албайм. Ал тиги тиякта чоңор чечет экен депчи. Ошондо сунуштар болгон. 200 миллион долларга биз модернизация кылып беребиз депчи. Анан тиги документ болбой атпайбы? Документ болбосо ким эчтеке жооп бербейт да. Эмне деген урдай бер, эмете бер депчи. Алмаз мырза, айтсаңыз, Расул мырза айтпадыбы, жанагы ушул схема датка кеминде куруудан эле акырындан башталган депчи. Анан 26 январда жана андай болуп, анан реконструкция. Анан могу жерде жанагы башкы прокуратуранын аныктаган 5 айыбынын дагы бир пунктунда Базарбай мырза айткандай, көмүрдү мыйзамсыз ташып келип, анан ошо ташып келген компания менен Атамбаевдин байланыштыгы боюнча деген дагы пункт бар да. Ошол мындай бир мындайча айтканда цепочка эмеспи, ушу датка кемин, андан кийин реконструкция, анан ушул көмүрдү анан бияка ташыйбыз деп мындай бир 3 мындай чынжырча деп коебузбу, ушундай бир схема курулгандай болуп калган жокпу? Менде ушундай бир элес болуп атат. Ошо мамлекеттерде саясий окумушта бийликтин өзүнүн архитектурасы бар. Ошо бийликке келгенде ошо архитектураны ар бир өзү системаны тууралайт да, өзүнө карата. Анан эгерде ошо мурда бул система бизде архитектура жана айтып кеткен, бул мурдатан бери келатат да. Аны бир мындай өзгөртүү болгон жок да. Азыр деле өзгөртүү боло элек да. Демек ошондой болот. Анан бу жерде мен айтып кетет элем, биз конституция өзгөргөндөн кийин мындай парламенттик мамлекетке өткөнбүз да. Конституция боюнча 11-жылдан баштап Атамбаев ошо конституция менен мамлекет башчысы болчу. Мамлекет башчысы болгондо ошо функциялар бөлүнөт да. Бөлүнгөндө бизде аткаруучу бийлик бул парламенттин артынан
бул парламенттики да, ошолор жанагы партиялар өзүнүн жанагы кабинет министров деп коет, өкмөттү ошолор дайындайт. Эми ошо аткаруучу бийликке президент ошо жаңы конституция боюнча анча кирише албайт да, киришпеш керек. Ал бирок ошо нормалар мындай кеңешип, макулдашып жүргүзсө болот. Бирок биз тилекке каршы унутуп койдук. Баягы Бакиев убагында президенттик бийликте эле премьер-министрди экинчи позиция кылып эле анын үстүндө президент да, анан келип эле чакырып эле эмне болуп атат деп эле отчет сурап эле ал болбойт да, туура эмес. Ошо Атамбаев баштаган да. Казыр карасак деле ошо көч жылып баратат. Киришпеш керек. Президенттин өзүнүн конституция боюнча полномочиясы бар. Бул коргоо биздин мындай куралдуу күчтөр жана башка мамлекеттик органдар моюнда. Анан тышкы саясатты жүргүзөт, бирок тышкы саясаттагы дагы тышкы иштер министрлиги бул өкмөттүн карамында. Анан ошо киришип кеткенден кийин ушундай жыйынтык келип атат. Анан жана бешинчиси, алтынчысы жанагы ошо бийликти өзүнүн бийлигин жемкорлук менен орнотулду деген таппай калат, аны таппайт. Анткени мыйзамдарда ошондо жазылып калган да. Ошон үчүн жанагы 5 жыл эме менен кетип атат. Анан дагы бир жолу айтат, мамлекет башчысы мындай айткан, биз көнгөнбүз, элдин арасында дагы хан деп эле чыгарат. А негизи айтсак, кыргыздар илгертен бери хан болгон эмес. Биз убактылуу эле баягы шайлаганбыз да. Ошо бизге парламенттик система, ошого да көндүрө албай жатабыз. Жоопкерчиликтин баары премьер-министр ошо убактагы. Андан мурунку премьер-министр жанагы айтып атканда жана долбоорлор көткөн. Бул мынткенде жана ошонун баары эле моюнда бийликте тургандардынчы жоопкерчилик бир эле Атамбаевка шкап койбош керекпиз. Ошонун баары ошол жерде премьер-министр, ошол эле эми баягы депутаттар биз күнөөлөй албайбыз. Анткени мен алар эгерде байланышчы болсо кандай дагы бир аны ошо биздин укук органдар эметип баарын мындай айтканда күнөөнү айыптанып отуруш керек да. Анан ошон үчүн жанагындай кадыр деле болуп атат. Эгерде аткаруу бийликке киришпеш керек, жардам бериш керек. Мен момундай кылып деп сүйлөшүп бир андай бир иш амалды алып барыш керек. Премьер-министр менен президенттин ортосунда мамиле ошондой болуш керек. А эгерде жана коррупция үчүн, жемкорлук үчүн деп үстөмдүк кылып атса, анда жана жемкорлуктун бул деле бул көч кадыр жылып баратат. Эгерде кадыркы президент Жээнбеков буну жемкорлукка каршы чыгып талкаламайынча бул системаны жана аркчылыктураны, анда ушул ойдон эле будай бийлик кете берет. Эртең дагы чыгабыз эксперттер. Биз жанагы Карагандын көмүрү жөнүндө айтышыбыз керек. Мен өзгөчө айтышым керек. Мен вице-премьер болуп турганда биз Казактын өкмөтү менен жылга сүйлөшүп, ТЭЦке канча баадагы көмүр алып келет деп. 2003 жылы биз переговор Чимкентке барып переговор болгондо биз кышында сууду Токтогул кесинен көп кетирип жербей, ошол Шардара менен Кызылардага чейин кышында биз сууду көп жибергенде подтопление болуп аткан. Анан ошо 2003 жыл келишим боюнча они установили нам 1 тонна караганжинский энергетический уголь Бишкекке келгенде $16 болгон. И ошо менен көп жылдан бери алып келип атканбыз. Алматы ТЭЦине ошол Карагандынын өзүлөрүнүн көмүрү обходится $36. Ошо жылдан бери $16 барып, элден мурун 24, анан 26, анан 40, анан азыр 6 жылдан бери, 5 жылдан бери Расул Үмбеталиев билет. Азыр Карагандынын көмүрүнүн баазы $56 менен Бишкектин ТЭЦине келет. Бизге келет. Алматыга барган баасы ошо ойдон эле калды. 36. Ошо ойдон эле жылган жок. Алар биз алардан информация алып турабыз. Эми ошон кандай? Ошол акчалардын бардыгы биздин бийликти заставило, чтобы непосредственно взять в руки. Да, в том числе и сам Атамбаев командовал этими делами. Агачейн и правительство все командовали этими ошол көмүрдүн баазы менен. Заставить дегениңиз кандай?
кайсы тарап? Же биз өзүбүз сунуш кылабызбы? Көтөргүлө анан Ооба, алабызбы, ошо тиги казактын компаниясына, Классический казактын компаниясына ошондой 56 доллардан төлөп барып анан кийин алар менен сүйлөшүп алабыз да, который нужно. Эгерде 36 доллар Алматы ГЭСинде ТЭЦинде туруп атса, биз 2003-жылы 16 доллардан сүйлөшсөк, и то тиги казактын железный дорога ошол көмүрдү алып келип бериш өткөн бергенге 50% льготу нам давали железный дорожный тарифы, вы понимаете? Ошолордун баардыгын биз ошол жерде кайнап көрүп жүрүп ошондой кылсак, анан элдин баарына эле айтсак ишенишпейт, как же так? Ушундай болбойт да. Азыр биздин ТЭЦте кышында ай сайын 100 миллион долларга көмүр, Карагандын мазут, газ. Bir ayda кышында 10 миллион доллар биз жагып атабыз. Это равнозначно тому, чтобы в котлах ТЭЦ мы сжигаем долларовые банкноты. Мына ошого алып келди. Ошону биз дагы билишибиз керек, айтышыбыз керек элдерге, андай болбойт. Эгерде биз кара кеченин көмүрүн жага алсак, давайте кара кеченин көмүрүн жагалык. Темир жол салып кара кечени алып келелик. Бирок кара кеченин көмүрүн айтып атпайсызбы сиз, экологиялык жактан зыян деп? Конечно, зыян. Бирок эгерде айлабыз жок болсо эмне кылабыз? 56 доллардан алгандан көрчү өзүбүздүн көмүрдү иштетип алып келиш керек. Расул мырза, мен туура түшүндүмбү? Мына биздин өкмөт барат дагы казак компаниясына айтат. Мисалы башында 16 доллар болчу деп атасызбы? Анан биз мисалы 26 долларга сатып алабыз дейбиз дагы, анан бирок ар жактан силер көбөйткүлө, бирок кандайдыр бир пайызын бизге бересиңер чөнтөккө дегендей болуп атабы, Ошондой. Эми бу жерде мындай айтып кетиш керек да, бул Базарбай Сергеевич бул көп жылдан бери иштеген, ошо эмне дегенде бу жерде келишме болгон. 2000 жылдарды ошо эл аралык келишме болгон. Бул Өзбекстан менен, Тажикстан менен, Казакстан менен эл аралык келишме болгон. Эмне дегенде бу жерде буюм алмашуу болгон. Буюм. Биз силерге суу беребиз. Суга суу беребиз. Силер бизге газ бересиңер, жаратылыш газ бересиңер. Арзан көмүр бересиңер. Арзан көмүр бересиңер. Арзан мазут, арзан бензин бересиңер. Ошол жерде келишме болгон. Ошо келишме сакталып келип аткан. Эң башында, Эң башында. Ошон үчүн негизинде бу жерде баягы 16 доллар деп атпайбы? 16 доллар менен бекет ТЭЦке келип баштаган. Анан бу жерде мындай болгондо ошо тиги 2001-жылы Кыргызэнерго бул баягы бирдиктүү энергия тармактын баягы эң негизги тармагы Кыргызэнерго 3кө бөлүнүп кеткен. Бул баягы тиги электроэнергия чыгарып аткан мекеме, электроэнергия ташып аткан мекеме, андан кийин бөлүштүрүүчү, электроэнергия бөлүшчү мекеме бөлүп салган. Эми алда атайын кылган. Бул Айдар Акаев эмне дегенде энергетиканы тиги жутуп алам деп тиги оозуна батпай алган да, ошо негизинде бөлүп, дүйнөлүк банк менен бөлүп ошо жерде билесиңер башталган. Тиги түндүк электр менен чыгыш электrini Айдар Акаев уже сатып алам дегенде 2005-жыл марттан кийин качып кетип атпайбы? Анан кийин Бакиев кылганын өзүңөр билесиңер. Түндүк электр менен чыгыш электрин сатып алган алар. Түндүк электр 3 миллион доллар сатып алган. Чакан ГЭСти сатып алып бекер. Анан Чакан ГЭС болсо тиги Бакиев кичинекей балык болсо китти жеп коет атпайбы? 3 миллион долларга. Анан түндүк электр, анан чыгыш, булар уже ГЭСти атайын мыйзам бар эле. Токтогул ГЭС боюнча атайын мыйзам бар эле, өзгөчө. Эч сатылбайт, күрөө коюлбайт депчи. Эч ким ага тие албайт дегенде, булар эмен законду өзгөртүп токтогул ГЭСин сатабыз деген болду. Эми бул 2010-жылы окуядан кийин булар качып кетет, анан ушу уланат. Эми сиз суратпайсызбы, могу баягы чындыгында тиги атайын депутаттык комиссиянын корумтусунда ошо жерде 5-беренесинде жазылган. Ошо мыйзамсыз, эмне деген азыр сөз ошо мурунку президент ошо тиешеси барбы жокпу дегенде ошо тиги эң чоң маселени талкуулап атпайбызбы? Тиешеси барбы жокпу деп. Эмне дегенде ошо тиги депутаттык комиссия тиешеси бар деп өзүнүн 5-корумтусунда жазылган. Тиги кол тийбестигин алыш үчүн. Мына кеч жакында башкы прокурор Откурбек
Жамшит айтып атат. Біз анықтап шықтық, тастап шықтық. Берде тиги Осмонбек Артыкбаев, мурунку экс-министр энергетика өнөр-жай, анан мурунку башкы прокурор уже көрсөтмө берип атат. Не дегенде Алмазбек Атамбаев түздөн-түз ошо атайын Прогресс компани, Рассвет компанияны ошо ортого түшүп, ошолорго буйрук берип, тиги ТЭЦке мыйзамсыз көмүрөп берип атат деп. Не дегенде мен ошонун ичинен бардыгын жакшы билем. Не дегенде мен тактасаңыз Расул мырза 5 мүнөттөй калып атат. Не дегенде мен ошо тиги конкурс комиссиясынын мүчөсү болгом. Ошол жерде мен каршы чыккам. Мен айткам, эмне үчүн түздөн-түз барып албайсыңар? Барып Шабаркүлдүн алып атат, 6 жылдан бери. Барып $12 экен. Жол кирesi $12. Анан биякта тиги эмеде тиги Луговойдон ТЭЦке тиги келгенде $12, $36 менен айланат. А сиз $56 алып атасыз. Эмне үчүн? Эмне дегенде берде Кыргызстандын ортомчу компания Прогресс компани. Ошо Прогресс компани жетекчилери болот Абиров. Ошо тиги учредитель, ошон компаниянын жетекчиси, ээси Атамбаев айтып па, мага тиги эми куруп берген досторум тиги госрезиденция деп үйдү. Ошол куруп берген. Прогресс компанияның, Рассвет компанияның жетекчилери куруп берген. Анан тиги баягы тиги Шабаркөл көмүр өнөр жайдын ээлери бул баягы Казакстан эң бай адамдары. Александр Машкевич, Поток Шадиев, Алижан Ибрагимовтер. Булар кишилер bir рет тиги Атамбаевдин тиги чоң эмелерине келип жүргөн, 60 жылдыгына келип, анан тиги эмеде тиги туулган күнүнө келип жүрүп, базаркалар менен келип, анан тиги көчмөн оюндарына барып, ошол жерде тиги Атамбаев менен сүйлөшүп, Атамбаев ошолор уруксат берип атпайбы? Анан 2004-ж чоң жаңжал болгон. Не дегенде тиги Жесказан энергосбыт $3 Прогресс компанияны арзан берип, конкурс утуп алган. Анан тиги эме тиги Артыкбаев менен тиги Айда Салянын чакырып алып, буз алсыңар, Прогресс компания утат деп кайта ошонун баардыгын камап салып, Аустанциянын жетекчилерин камап, ТЭЦтин, анан тиги генерал прокуратуранын тиги эмеси тиги начальник управления баардыгы ошолор камалып, ошол жерде тастыктап алат. Ошо Алмазбек Атамбаев, мурунку президент, түздөн-түз ошону башкарып турган, ошону көзөмөлдөп турган, башка Прогресс компанияны башка эч ким киргизбей, мыйзамсыз тиги көмүр тиги ТЭЦке алып келип алган. Эмне дегенде орто басы менен $18-20 айырмасы болгон. Ошондо тиги 2015-жылы 900 000 тонна көмүр алган Прогресс компания. Ошондо $18 миллион бир жылда эле көмүр маселеси боюнча зыян келтирген. 6 жылдын ичинде $100 миллион ашык ошо биздин мамлекетибиздин казынасына зыян келтирген. Рахмат. Алмаз мырза, айтсаңыз, жанагы башындагы Базарбай мырза айтпадыбы, ошо башында биз суу силер көмүр деп сүйлөшкөнбүз деп. Анан азыр $56 көтөрүлүп кетсе, биз сууну кандай кылып атабыз? Ушул баягы келишимдер бузулганбы? Сиздин кабарыңыз? Келишимдер бузулуп калган, анткени биздин мамлекеттик азыр мисалы Арал фондусу бар. Кыргыз мамлекети ошо Арал фондунан чыгып кеткен. Анткени мен жанагы ошо келишимдер такталбайт. Анткени биз сууну сатыш керекпиз деген. Так аткарылбай калган. Бул биздин эле жактан эмес. Ошол эле коңшу мамлекеттерден сууну баягы баадай сата албайбыз, силер сатпагыла, биз ошо депчи ошо келишим бузулган. Ошонун баары себеби жана жемкорлуктун. Жана биринчи формула мененчи. Анан жана айтып атпайбы, бул ушул жерле деги жок, элдин баары билет жакшы. Эгерде бул бир буюм болсо 10 сом турса, ошол жака барып айтат, 20 сом деп айтып кой, деп анан келип 20 сом келип сатат да, ошон үчүн бааларын көбөйтүп, анын пайдасын болсо экөөбүз бөлүп алабыз дейт. Ошо сен жака ошо тендерлер ушул убакка чейин жүрүп атат. Анын баары калын эл билет. Кошумча кылып, ошо бийлик болсо ошолор байыйт дегенчи, бийликке жана байыш үчүн келишет да. Бир ошону токтомоюнча, мына бу байкелер билет, бул илгертен бери келген, кошумча кошуп келген. Сайыз багын ал процентовка деп койчу, аякта баа коюлган болчу бир. Бул базар экономикада жана ошого таянып алышып, баа өсөт, эркин баада деп, жана кошумча кылып көбөйтө берет да. Мисалы бир нерсени ылдый кылып коет бир буюмдарды, башка көбүнчө буюмдар 70% өздөрү ошо менен жана ошондо жанагы жемкорлук, коррупция менен бийлик аралашып, анан кадыр биз ошо четинен көрүп атабыз. Жанагы Атамбаевдин бийлигинин мисалы тажрыйбасы катары кадыр биз баарыбыз күбө болуп атабыз. Базарбай мырза, аябай кыска жооп берип койсоңуз, бул кыш мына келаткан кыш
Жакшы эле өтөбүзбү, үшүбөйбүзбү? Шыгыл. Биз 19-жылы маловодие башталды. Биз өкмөткө, президентке жаздык. Эгерде биз кыштан 15 миллиард кубту токтогул кезинде сактап калбасак, кышында у нас будет проблема деп. Расул мырза. Мен дегенде мындайда мен уже эсептеп чыктым. Булар 17 миллиард деп атат 1 октябрда. Менин есеп боюнча 19 миллиард. Мен дегенде булар азыр тиги судун көлөмүн, суду үнөмдөбөзө, ба суга иште баягы тиги Казакстан, Өзбекстанда август, июль, августта алар су талап кылат бизден. Ошолордо баягы тиги минималдуу түрдө суду берип топтозок, 19 миллиард суду топтозок, анда биз кышкы мезгилинде биз суу өчүрүү болбош керек. Азыр биз кандай нормада баратабыз? Азыр жакшы эле нормадабы? Азыр тиги булардын 17 миллиард кетип атабыз бизчи. 14,5 бар экен, они говорят, что 17 миллион. Тиги ошол судун көлөмүн жакшынакай үнөмдөсөкчү. Мен деген азыр судун көп кетип атат. 273 куб секунддан кетип атат. А болгон 170-180 кетишке керек. 100 кубту булар ашыкка кетирип атат. Эси ошо 100 кубту ашыкка кетирбесе, 1 октябрь 2019 жылы су сактагычта, токтогул сактагычта 19 миллиард топтозо болот. Чоң рахмат. Ушуну менен ой бүгүн бүгүнкү көрсөтүүсүн жыйынтыктайт. Менин атым Мирлан Айталы. Саламатта калыңыздар.